Референдум жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүү үчүн макул жана каршы демилгечи топ түзүүгө уруксаат берүү каралууда. Мыйзам долбооруна ылайык референдум өткөрүүгө депутаттардын 3/2 өкмөт жана 10 000 шайлоочу демилгечи боло алат. 38 статьяда эгерде референдумда жалпы санынан шайлоочу жалпы санынан 30% катышкан болсо, анда референдум өттү деп эсептелинет. 38 статьяда пункт 3-тө добуш кабыл алынган боюнча жазылган. Эгерде 50%дан жогору добуш берилген болсо катышкандан, анда бул референдум мыйзамы кабыл алынды деп эсептелинет. Анан кийин ошол 30%, 50% макулдук берсе, анда ошо референдумга койгон маселе өттү болуп саналат. Өттү деп эсептейбиз. А башка мамлекеттерде ошо референдумдун өттү деп туруп бул канча пайыз катышыш керек? Аны башка мамлекетти карабай эле биз өзүбүз жалпы статистиканы карап, канча шайлоого келип аткан шайлоочулар, мындай акыркы шайлоолорду карап эле анын статистиканы так аныктап койсо болот. Биз орточо 30-ун алдык, анткени ар жыл шайлоо сайын карасак төмөндөп кетип атат. Долбоордо референдумга кайсыл маселе алып чыгылат, кайсынысын алып чыгууга болбой турганы да так жазылууда. Бул жерде конституцияга өзгөртүү киргизүүгө уруксаат берип атабыз. Туурабы? Ошондой эле 10-статьяда элдик демилге деп 10 000 киши деп бөлүп атабыз өзүнчө. Туурабы? Конституцияда болсо, бүгүн иштеп аткан конституцияда 300 000 киши деп турат. Биз муну кандай кылабыз анда? 10 000 шайлоочу. Бул конституция өзгөрткөнгө анын укугу жок. Бирок сиз баягы айткан 300 000 бул жерде конституция жазылат. Аны биздин бул упущениябыз бар, аны биз кошуп коебуз. Референдумга мисалы бир 5 маселе киргизилди дейли. Ошонун 5 маселеге өзүнчө добуш бергенге уруксат болобу же пакет кылып баягы мында бир кабыл алган? Ар бир маселе өзүнчө добуш берет, макул каршы. Макул каршы. Эгерде ошол маселеге башка альтернатива коюлуп калса, анда экөөнү коюлат дагы, макул каршы, бардына каршы деген коюлат. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алышты. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.